Бүгүнкү өтө турган темабыз чымчыктын мотору. Асманда самолет учуп бараткан. Аны карап турган Ильяс байкесинен сурады. Байке, самолет асмандап кантип уча алат? Билбейсиңби ошону дагы? Анын деген мотору бар да. Анда Ильяс ойлуу туруп кайра сурады. Чымчыктын дагы мотору барбы? Анда эмесе силерге суроо берип көрөйүн балдар. Балдар, самолет сыяктуу чымчыктын да мотору болобу? Силер кандай ойлойсуңар ушуга? Кийинки өтө турган темабыз 8 дөңгөлөк. Байкеси Ильясты сынамакка мындай деди. Мерседестин алдында канча дөңгөлөгү бар? 2. Артындачы? 2. А оң жагындачы? 2. Сол жагындачы? Сол жагында дагы 2. Ошондо Мерседестин канча дөңгөлөгү болот? Анда Ильяс ойлонбой туруп эле мындай деди. 8. Билбейсиң. Эмесе сага дагы 2. Түшүнгөн болсоңор анда суроолорго жооп беребиз. Эмне үчүн Ильяска байкеси 2 деген баа койду? А чындыгында Мерседестин канча дөңгөлөгү бар? Айтып көргүлөчү. Анда эмесе үйгө тапшырма. Чымчыктын мотору жана 8 дөңгөлөк дегенди окуйбуз дагы түшүнүгүбүздү айтып беребиз.